Так, эме тиги 27 апрелди 15 апрелге жылдырып коелу деген эле ниет да эле тамаша. Бүгүнкү сөз башка жөнүндө. Тактап айтканда, биздин кыргыздарды ыдырата сөккөн жанакы ё-майо кыз жөнүндө да. Эмне дейбиз эми? Ошондой адамдардын биздин мамлекетте жашап атканы, бир чети жанды күйгүсү, бир чети ошол адамдарга жаман боору урuyт да. Блин, эми прикинь, буларды настоящий квартиранттар деп коет. Булардын ою, блин, мне лишь бы свалить отсюда. Вот завтра мындай позицияда жүргөн кишилердин үйүндө деле нормальный оокат жүрбөйт да, туурабы? Бирок калп айтканда эмне? Бир 10 чакты жыл мурун менин позициям деле ушундай болчу. Мен дагы хотел уехать там погулять посреди небоскребов, жить где-то там в красивом месте дегендейчи. Ё-моё. Но кудайга шүгүр, мен жүрөгүмдө ошо өзүмдүн мамлекетиме, ушул красотень менин өзүмдүн мекениме болгон сезимдер ойгонуп, азыр көчкө тээп куаласаң да кетпейм го чиркин. Ё-моё, ушул жерге башымды сайып туруп берем ғой. Себеби өз мамлекетимде ушунчалык жакшы көрөм. Блин, мендей жакшы көргөн киши жок го дейм Кыргызстандычы. Бирок туугандар кызды ыдырата сөктүк, тигиндей камадык дегендей, бирок проблема башка жакта. Каякта деп сурабайсыңарбы силер? Ё-моё. Мындай адамдар өзүнөн өзү эле Кыргызстандан кеткиси келген желание пайда болду дейсиңерби? Жок, блядь. Бул жерде деген биздин мамлекет башында турган адамдардын түздөн түз күнөөсү да. Ё-моё. Биздин мамлекеттин авторитетин жерге тепсеп таштагандай. Не то что башка мамлекеттер, биз өзүбүзгө өзүбүз ишенбей атпайбызбы? Ушул жерде жашап кете алабызбы? Мындай бакубат турмуш кура алабызбы депчи. Анан каяктагы доверие айткылачы. Вот откуда выходит проблемы. Азыр жаштардан, туура бар, жакшы мамлекетин сүйгөн, өз мекенин сүйгөн жаштар толтура. Бирок бул жерден кеткиси келген адамдар андан көп болот атпайбы? Ё-моё. Короче, кыскача ой ушундай да. Силер кандай дейсиңер? Же мен опять пизжу да? Вот скажите, я правду говорю. Оюңардан таштап койбойсуңарбы?